Данияр Суанкулов дейт. Командаларды өздері келет. Біз баралы деп. Мен 2 жолы тандадым, 2 жолы қарадым. Жалаң жанакындай карапайым жаш жигиттерди, айрыкча Бишкек шаардык кеңешине. Карайбыз. Мен макул эмесмин кыймылда 7 талап коюпсуз, карапайым элге кыскача жөнөкөй тил менен талапты түшүндүрүп берсеңиз Хайрулла Орозов дейт. Аны жарыяланганда окугандар, мындай кызыккандар түшүнөт. Мен жанатан бери айткан сөздөрүмдүн дагы негизи ошол талаптардын тегерегинде болду. Канааттандырарлыкпы жооп? Next тылда кезектеги суроо бар экен. Атаханага мен макул эмесмин кыймылынын мүчөлөрүнүн саны өскөнү сезилип атат. Анан канчалыкка жетип калдыңыздар? Анан биз кыздарыбыз бар, активдүү кыздарыбыз бар, алар ошол Россиянын айрым шаарларына барды. Башка чет өлкөдө да кыргыздар бар да. Ошол жака барасыздарбы, барганда же болбосо алар өздөрү айтып атышабы, келгиле деп атабы, же өздөрү кошулуп атабы? Мен жана сиздер келгенче кенен айтып бердим да ушугачы. Аябай токтолуп айтып бердим. Россия Федерациясы боюнча, Түркия боюнча, Америка боюнча баарын айтып бердим. Кайталаштын менимче азыр кажети жок го дейм. Эртең Түркияга кетип бартат биздин кыздарыбыз. Ал жакта да жумуш башталат. Январда буюрса Америка Кошмо Штаттарында болот. Мага чакыруу бар. Карап көрөбүз, мүмкүнчүлүк болсо барып келебиз. Түштүк Кореяга бар. Кайталап берип койсоңуз деген биз түз кетип атты да. Кечирип калдык. Мен мына Россия Федерациясына Красноярск, Екатеринбург, Москва шаарына барып келгенибиздин негизги себептери дагы ошол кайдыгер эмес кыргыз жарандарынын ошолордун уюшулгандыгы, чакыруулары. Мына Москва шаарындагы жолугушууну көрдүңүздөр. Жаңы бүткөн маданият үйү бүткөн экен, 750 орундук. Бирок бүт ортолорунан бери отуруп бирде алма түшөргө жер калбай калып, ошол кыргыздардын баарын үмүтү болуп турат да ушул. Биз дагы башка мамлекеттерде мамлекет болобузбу, тартип болобу, биздин дагы үнүбүз угулабы? Бизди Кыргызстан жаран катары тааныйбы? Деген сыяктуу. Биз да өз элибизге, жерибизге барып иштейбизби, ушул күнүбүз келеби дегендей болуп, чындыгын айтканда аябай оор абал болот. Себеп ошолордун оор жүгүн желкеңе жүктөп алып келесиң да, көздөрүнөн жаш. Мындан бир 3-4 жыл башта андай көрүнүш жок эле. Иштеп аткандарына ыраазы болуп эле, жакшы иштеп жүргөндөйбүз деп жүрүштү эле. Бирок ушундай бир көңүлгө көк таштай тийгендей болуп калыптыр. Кыргызстан дегенде көздөрүнөн жаштар тегерене кетип бартат. Ушундай деңгээлге жетиштир. Себеп, ага бир себепчи жанагы баатыр болгон кишинин оозуна келгенде оттой койгонун кесепетинен аларга запкылар соңку кездерде аябай көп көрүлүп башталды да. Мисалы Москва шаарында ачыктан ачык эле жетекчилик тарабынан кыргыз жарандарын айдоочулук жөнүндөгү мамлекеттик думага чейин маселе көтөрүлүп, аябай каттуу мындай бир кысымдарга көрүлүп баштагандыгы аябай каттуу тийиптир жанга. Ошолор мүмкүн болсо бүгүн эле кетсек. Мен көбүнөн уктум, ала кетиңизчи деп. Ала кетиңизчи деген сөздөрдү уктум мен. Бул деген сөз адамдын сөзсүз түрдө жүрөгүнө аябай каттуу тие турган сөз. Мына ошолор уюшулуп, ал жерде Калдар деген, Омокоев деген жигит, Мирлан деген жигит, ушул жигиттерге мен чексиз ыраазы болом. Өзлөрү болуп ошондой иштеп жүрүп алып, могул станцияда могул кыргыз жараны, могул кыз кыйынчылыкта калыптыр десе, ошол жерге учуп жетип жүргөн ошо Калдарбек Омокоев дегенге, Мирлан Женалиев деген жигиттерге чексиз ыраазы болом. Батыр деген жигит мына Кара Бурадан болот, Таластан. Өзү орукчан жигит. Бирок буту, колу жерге тийбестен 24 саат бою чуркап жүрүшөт. Баракелде ошол азаматтар, ошол жигиттерге азамат. Ошол эле жигиттер, кыздар Екатеринбургда да, Красноярскте, Самарада да, Казанда, Санкт-Петербургтан келишти Москвадагы жыйынга. Карасаңыз, менден улуу болуп калган, 55-57ге чыгып калган аксакалдар келишти. Биз да кайдыгер олтура албастан келдик ушул жерге дегендей болду. Бул кол топтоолор улана берет. Мен айтып бердим, 300 000 кол топтолгондон кийин биз бүгүнкү бийликтин алдында каттуу, орчундуу маселе коебуз. Ал маселе талап болуп коюлат. Мына ушул конституцияга кыргыз жарандарын киргизүү, кыргыз жарандарын укугун кайсы жерде жүрсө дагы шайлоого укугун калыптандыруу,
Россия Федерациясы менен кош жарандуулукту киргизүү, Россиядагы орус жарандыгын алган кыргыздардын баардыгын кыргыз жарандыгын сактап калуу. Мына ушул кош жарандуулукту биз киргизмейинче мамлекеттик дагы улуттук дагы кызыкчылыгыбызды биз коргой албайбыз. Негизинен ушулар. Кошумча суроо. МТС телеканалы боюнча сиз угуп атасыз, көрүп атасыз. Аны да айтып бердим азыр. Түз эфирде жүрөбүз да, биз ал жактачы. Азыр дагы ошол жактан түз эфирди жулуп бияка келдик. Ошол боюнча сиздин оюңуз, Адахан Мамаровдун өзүнүн ою уйган. Эмне деген доо коюп атат аларга? Эми ал жакта бир эки компания келип биздики дегенде Чарбалык доо коюп атат. Эми караңыз. Мен жана айтып бердим сиз келгенче. Бул чарбалык доо кече пайда болгон жок. Бул чарбалык доо баштатан келаткан доо. Башта ВОСТ компаниясы болгондон бери эле келаткан, Валерий Хондон бери келаткан доо. Эмне үчүн унчукпай отуруп бүгүн чыгышып атат? Себеби бүгүн ал бийликке ыңгайлуу болуп калды. А башта бийлик менен кол кармашып чогуу иштешкен. Ошондуктан бул соода жүрүп атат. Адилеттүүлүктү орнотуу үчүн кандай болуш керек деген маселе коюлганда, бул ВОСТ телекомпаниясынан баштап, ошол жерден качан башталган мыйзам бузуулук, ошол жерине келишибиз керек биз. Биз айтып атпайбызбы, Конституциянын 93-жылдын 5-майына келели, ошол жерине калыбына келтирели, анан мамлекеттүүлүктү калыптандырабыз. Ошол сыяктуу эле НТСти ВОСТтон бери эмне болуп келди, ошол жерден башташ керек. Саясий маселени четке чыгарып, бул чарбалык маселе катарында каралыш керек. Пикирим ушундай. Жакта Аксакал айылда бар экен сузду. Мен рахмат мамлекетимин. Менде мындай бул мыйзамдар боюнча да бир суроо, анан ушуну кандай кылып кошсок болот. Мен бул жана жети мен макул эмесмин дегенге жети эмеге мен баарына мен кошулам, итог чыктым, баарын тең. Мындай болуп атат да, бул 22-23 жылдан бери кыргыз эгемендүүлүк алгандан бери бул Кыргызстанды бир эле ууступ башкарып атат да, эч бир жаңылык деле жок, илгери деле жок. Бири мисалы биринчи тааныштар менен акчалуу болсо жогорку кеңешке да келет, бийликке да отурат. Мейс иштеген бизден бир жакшы жарандар ал жакта жүрүшөт, семьясын багып. Жергиликтүү бул жерде анча-мынча бир саналуу эле кишилер бар, ошо арасында семьясы иштегендер. Аларды жолотпойт экен ал жака. Анткени багы чындыктын дамы ачуу болот окшойт. Чындыкты айтса аларды кубалайт экен да. Анан менде бир ой болуп атат да, ошондо ошол Конституцияны мен бир алишим жактары бир топ бар экен. Союздун учурунда, мына өзүң билесиң, Союздун учурунда КГБ деген бар эле. Ошолорду кызматка турса бир адам жөнөкөй эле бир бригадирден кийин чоңурактар башкарма болгон десе, ошол КГБдан өтчү. Жети атасы эмне болгон, кандай болгон, соттуулугу бар, билими кандай бүт. Анан азыр ошонун баары алмашылып калганда, анан бизде ошол жаштардын жана жаштарды келсе деп атабыз. Эми жаштар, мен ойлойм, көпчүлүгү ушул жамбаккан айла сыртта жүрөт. Анан экинчи да бир эме, ошол закондордун бир туура эмес жагынан, мисалы чукулда ушу жаштарды бускан жактарда болуп атат да, бир чети. Мына Чубак ажы деген чыкты, элге мүндө жер алып чыкты. Давайте мусулмандар, жаштар, экиден аягы ала бергиле. Тиги Конституцияда бир 153 деген статья бар экен, ал деген. Жок, ошол мен суроону ошону эметем. Ойнобой койгула деп. Анан мен жанакы ушунун баарын бир кошуп жанакы жана ушул мен макул эмесмин деген жыйынтыгы чыкса, ушу Конституцияга ушуларды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болобу? Болот. Мен жанатан бери айтып келдим, мен сизге ушул өзгөртүүлөр киргизсе болот деп. Биринчиден, жанагы отура бериңиз. Башында бир нерсе барларды иштетпейт экен да, башында жокторду жыйнап алыптыр дегенге, ошого ким күнөөлүү деп атам мен. Биздин коомубуз өзү күнөөлүү да. Кайдыгер болуп атпайбы? Кайдыгер болуп атабыз. Биз жоопкерчиликти эл дагы өзү көтөрө билиш керек да, тарта билиш керек жоопкерчиликти. Журналисттер дагы тарта билиш керек. Кече эле өкүртө мактап аткан журналисттер оодарылып келип бүгүн башкача кылып сүйлөшүп атпайбы? Элдин да башын айландырып атат да, бул журналисттер дагы бир
саясатчылардан өткөн бир бале болду Кыргызстанда. Ошол маселени караганда кандай десе, мына мисалы кече сот болду. Шыкмаматовду $3,500 төлөйсүн деп айыпка жыгыптыр. 3,5 миң. Көрдүңүзбү? Бир жерден Алла деп туруп башташың керек сөздү. $3,500 зыян келтиргенсин деп 5 миллион сом төлөйсүн дептир. Көрдүңүзбү? Түздөгөнчө беттен алды. Мен баарына көнүмүш болуп калгам да, ушундай үйрөнчүк болуп калган. Эми карагыла. Жогорку кеңеш сырттан келген унга кошумча наркты алып салуу жөнүндө мыйзам жазып өздөрү 3 киши тегирменчилер мыйзам жазып киргизишти. Натыйжада кыргыз казынасы 680 миллион сом зыян тартты. 680 миллион сом. Мен эсебим эмес, тийиштүү адистердин эсеби. Бул талкуу болду. Ошол мыйзамды жазган азаматтарды неге жазага тартпайт? 680 миллион. Эгер Шыкмаматов $3,500 келтирсе, бул 250 миң сомдун тегереги болот. 250 миң сом зыян келтирсе, 20 эсе кошуп туруп 5 миллион төлө деп чечим чыгарды. Эгер 680 миллионду 20 эсеге көтөрө турган болсо, 13 миллиард 600 миллион сом болот. Бул деген Кыргыз саламаттык сактоо тармагына 1 жылда бөлүнгөн акча. 1 жылда бөлүнгөн акча. Эмнеге ошол 3 депутатты түрмөгө салбады? Президенти кол коюп берип атат. Өкмөтү киргизип атат. Ошол мыйзам. Неге жоопка тартпады? Натыйжада кыргыз дыйкандары буудай айдабай калды. Неге? Себеп баасы 5 сом, 5,5 сомго түшүп кетти. Өзүн өзү актабай калды. Бул түздөн түз тийгизген зыяны 680 миллион. А кайманасычы? Кыйыр тийген зыяндары канча? Канча жерлер уруксуз буудайсыз калды. Канча үрөөн чарбалары жок болду. Мына ушул жоопкерчиликти президенттен баштап жөнөкөй элге чейин бирдей кылганыбызда жана сиз айтып аткан маселе чечилет. Мына бүгүнкү мыйзамдарды өзгөртүп коюштур. Мен 7 жылдан бери парламентте 7 жыл эмес 10 жылдан бери парламентте жокмун. Караңыздар. Президенттин ишмердүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө мыйзам бар. Мен сурасам башыңарды ийкебей эле койгулачы. Мен битора эмес сурап атам. Аны окуганда, караганда киши жок бул жерде. Ошондой мыйзам бар. Ошол жерде айтылган. Баштакы президент кызматтан кеткенден кийин кылмыш жаза кылмышка тартылбайт деп. Бирок биздин кезибизде момундай кашаша бар эле. Ошонун ичине киргизилип коюлган. Эгерде кылмыш жасалган мезгилде колго кармалсагандан башка учурда деп. Азыркылар аны алып салыптыр. Бул деген сөз эмне? Азыркы президент дагы, кийинки президент дагы эмне кылган болсо жооп бербейт деген. Ушуну колдоп мунчукпай отурган кыргызга рахмат. Буга да рахмат. Азыр Атамбаев касыл атасын деп эле дагы бир ыркап чыгып аткандар болсо керек жанакы эмнелерде. Эртең Жээнбеков дагы ушундай. Эч нерсеге жооп беришпейт. Эч нерсеге. Бул азыр илгерки падышалардын заманында дагы мындай болгон эмес. Падышалар дагы өзлөрүнүн кеңешчилердин алдында жооп беришкен. Эсиңиздерде барбы? Бабур дагы жооп берген, Кудайархан да жооп берген. ЦК КПСС деп коюп, биринчи катчылар дагы политбюронун алдында жооп беришкен. Булар азаматтар азыр мына экөө. Алланын алдында да жооп бербейбиз дегендей болуп калышыптыр. Бул сиздин сурооңузга гана жооп берип атып эсиме түштү. Мына ошол баягы мыйзамды жазып киргизген азаматтар бийликтен көтөрүлгөндүн жазага тартылганын ордуна бийликтен көтөрүлүшүп атат. Мына кыргыз талап кылбайбызбы? Ошол 850 миллион сом зыян келтирген депутаттар депутаттыктан кетсин деген талапты эмне үчүн кое албайсыздар? Бияқта жигит, бияқта бір сылбар анда кейін сіздерге.
Саламатсызбы, Алахан Кемсанбаевич. саламатсыздар. Мен Сапарбекұлы Бақытбек, Насирдин Исанов атындағы КГУ-да 2-ші курста оқимын. Менің сұрауым сізге негізі 3 сұрау берейін дегем. Анын бирөөнү азыр жооп берип кеттиңиз. Ошол президенттер өзүнүн мөөнөтүн өтөп өткөндөн кийин жоопкерчиликти эч кандай мойнуна албайт экен. Биз ушуга макул эмеспиз деген оюмда. Буга кандай көз караштасыз деп сизге суроо берейин дегем. Муну айтып кеттиңиз. Экинчи суроом могу азыркы Кыргыз мамлекетинин күч органдары, баягы мен ушу макал менен кайрылып кетсем, баягы уруусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат дегендей эле, азыр Кыргызстандын ээси кыргыз эли болгондуктан кийин анын кайра эле жыгылып аткан ошо кыргыз эли болуп атат да. Экинчи суроом бул могу кыргыз элинин азыркы ошо коомчулуктун баягы кайдыгерлиги, аң сезиминин өтө төмөндүгү аябай көп эле эске алынып кетип атат. Мен сиздин көп маалымат берүү жанагыларыңыздан көрүп келем да. Ушул нерсеге кайра эле ушинтип отура бербестен, ушул нерсеге кандай чара колдонуп, буну сөзсүз бул абалдан кыргыз элин суруп чыгышыбыз керек да. Ошонун негизинде жооп берип кетсеңиз да, кандай жолдорду колдонобуз? Күч органдары боюнча мен жана айттым, бүт жана тааныш, тууган, урук дегендер болуп алган. Бул жерде бир аксакал айтпады, илгери КГБга киргенде ушундай болот эле. КГБда иштеп атканын өзүнүн аялы да билбейт эле, балдары да билбейт эле. Азыр КГБда иштеп атам деп өзү көчөгө чыгып тыйын таап атат. Тойлордо да биринчи чыгып сүйлөйт. Тос бергенде айтат, Баланчы районунун жетекчиси, коопсуздук кызматынын башчысы тигиндей мындай деп. Алар сыймыктанат, ошого кубанат алар. Бул деген сөз баягы аябагандай ушул кызматтын деңгээли өтө түшүп кетти деген сөз. Анан Айыл чарба институтунун агроном факультетин бүтүргөн баланы алып барып отургузуп койсо ошондой болот да. Адистигиң эмне сен? Архитектура. Колуңа бычакты берип туруп, сокур ишеге операция кыл десе барасыңбы сен? Эмнеге бара бербейсиңби? Бардыга барып генерал наамын алып атпы? Генерал наамын алып отурат го. Ушуну ошол жердеги офицерлер дагы талап кылбагандыгы. Кимди алып барып койсо отургуза бергендиги. Башта совхоздун директору болуш үчүн, же партком болуш үчүн, же башка болуш үчүн не деген жерлерден өтүп келет элем. Азыр мына отурат. Ал Кудай билет да кимге иштеп аткандыгын. Мен айтып атам. Бүгүнкү күндө кыргыз министрликтери жеке инсандын гана министри. Мамлекеттин, өкмөттүн министри эмес. Милиция кимдики десең, жан сакчысы меники дейт тиги. Милиция меники. Сот кимдики? Меники. Ал эмес анын бир баласы айтпады беле, чекеден каматам баарыңарды деп. Кимсиң сен? Кантип каматасың? Лейлеке барганда айткан, каматам чекеден баарыңды деп. Демек, бул деген сөз сот менин айтканымды жасайт деген сөз да, ишарат да, бул туурабы? Ана мынол экинчи эмне деп атасың мына? Чара колдонуш. Ушинтип эле отура чара. Кантип чара колдоносуң? Мен мисал айттым. Кыргыз жарандары, кимиңер кайдыгер болбосоңор, мен макул эмесмин десеңер, менин үнүм угулбай калды десеңер, мени киши катары эсептебей койду десеңер, келгиле кошулга деп атам мен. Эмне кылайын барып, уктап аткан жеринен тургузуп алып келейинби? Анан ушундай жыйналганда гана кантсек болот, чара колдонсок, азыр силер деле барып чай ичип эле отурасыңар кайра барып алып. Момда отурганда гана кичине кызып кетпесеңер, а башка учурда жөн эле чай, кечинде той. Кандай чара колдонушту ар бир кыргыз өзү чечсин. Себеп бул анын жашоосу. Бул анын өмүрү. Тарыхтан көп мисал келтирейин сиздерге. Мына ошол комсомолдук бригадаларды түзгөндө дагы партком же болбосо бригадир же совхоздун директору барып алып ушул жерге бар деп айткан эмес. Жаштар биз өзүбүз жыйналып туруп, биз 16 киши жыйналдык. Биз 25 киши жыйналдык. Биз Баландай деген комсомол бригадасыбыз деп өзүбүз жарыялайт элек. Барып тескерисинче парткомдун аркасынан сая түшүп жүрөт элек. Бизди каттап кой. Бизге кандай жумуштар бар деп биз жүрөт элек. Азыр кандай ушундай болуп түзүлүптүр, келгиле десең канчадан берет экен? Кол топтоп атыптыр десе канчадан топтоп атыптыр? Аман бол кыргыз. Жашай бер. Мына
Ким азыр? Келиңиз. Эл кайдыгерлигинин башкы себеби эмнеде деп түшүнөсүң? Макул эл ушундай саткан болуп калыппыз, кайдыгер болуп калыппыз, бирок башкы себеби эмнеде? Эки жактуу бул. Биринчиден саясатчылар аябай күнөөлүү буга. Саясатчылар күнөөлүү. Саясатчылар аябай ойнок. Сөзүндө турбайт. Действительно ушул сөзүңүз чын. Калгандарычы? Действительно. Саясатчылар туруксуз, сөзүндө турбайт, оома, саткын, жүзү жок. Эки эмес, 700'дүү. Мына бир жүзүн сактап турушту эле, тиги кишиден кийин азыр экинчи жүзүн кийишти. Бирок бул жагын кармап турат, баары бир башка жакка. Запас. Кокустан. Мына өтө куу саясатчылар болду. Куу саясатчылар болду. Өзүнүн балдарын акырын барып туруп, жанакы Жээнбековке кошуп беришип, мына мен го чыга албайм, көрүп турасыз го. Мен мүмкүн зыяным тийип калат, байкап атасыз десе, дейт тиги киши. Бирок мына балдарым 100% сизге иштеп атат деп барып тизмелеп өткөрүп берет. Анан 2 күн өткөндөн кийин дагы ошончо балдарды жыйнап барып туруп, Бабановго барат. Досум, көрүп атасыңбы? Мен сенин тараптамын. Мен ошолорду аттарынан бери билем, жүздөрүнөн бери. Жүзү жок. Караңгы. Бирок тилекке каршы алар элге чыкканда жакшы маска кийишет. Эл үчүн күйгөн болуп, ошолордун баягы каалоо тилектерин ошолор гана аткара турган болуп, Манастан кийинки кыргызды сактап кала турган эр азаматтар болуп чыгышат. Коркунучтуу. Бирок ушундай караңгы болуп атканыбыздын себеби эмне дегенде, ой жүгүртпөй койдук да. Ойлонбой койдук. Экинчи жагы, эл кайдыгер болуп калгандыгынын себеби коркоктук сезим пайда болду. Жүрөк коркуп калды. Жаштар да коркот, чалдар да коркот, балдар да коркот, баары коркот. Бизди коркутуп атпайбы деп атат да. Мына Россияда шайлоо өтөт, караңыздар. Түз камераларды койду. Бардык шайлоо участоктарында камера иштейт. Түз эфирден иштейт. А биз кыргыздар 2300 участок эмне үчүн кое албайбыз? Коркобуз да. Бир тараптуу күнөөлүү болбойт эч качан. Мына ошол дагы бир араңыздарда турган дагы бир азамат кыздардын бирөөсү киргизип коюптур да. Эл оңолмоюнча эл башчылар оңолбойт деп. Бул улуу сөз. Разаковдун сөзү. Эл оңолмоюнча эл башчылар оңолбойт. Ушундай. Мына жаштар суроо бердиңер, студенттер. Эгерде силер группада 25, 22, 23 балдарсыңар да кыздарсыңар, баарыңар жыйналып олтуруп, келге жигиттер, кыздар, келечек биздики, билим алыш бизден. Эгерде биз өзүбүз катырып, мыктылап окуп турган болсок, мугалимдер бизден акча талап кыла албайт деп уюшулуп 25-иңер уюшула аласыңарбы? Уюшула албайсыңар. Андан көрө бир Жусуп Баласагынды жиберип коюп, маселе чечкениңер оңойду. Жыйналгачы, бүгүн кечинде жатаканада жаткандар жыйналга ушундай кылып өткөрөлү деп. Акырын үчөө барып туруп силерди керектүү жерге калганын сатат. Ушундайбы? Ошондон кийин ойлонгула. Биринчи Кыргызстанды оңдобой туруп өзүңөрдүн группаңарды оңдогулачы. Курсуңарды оңдогула. Анан түшүнөсүңөр, мени түшүнөсүңөр, канчалык кыйын экенин. Классташыңарды оңдогула барып айылда калган. Туурабы, жигит? Назира Мулдукулова, Биринчи радио, сиз жаңы эле бир суроо бербеди, ипотека маселеси же өзүнүн маселесин айтканда, сиздин тигил өзүмдүн да маселемди чече албай атам деп айттыңыз. Сизде кандай маселе бар? Дагы бир жолу айттыңыз, бул кыргыздын тагдырын ар бир кыргыз өзү чечип алсын деп. Ошондо сиз азыр дагы айтып атасыз, мындай колуңузду таштагандай болуп жыйынтыкталып атат да, ошо жандай биз туура эмес түшүнүп калдык. Назира. Назира айым, туура эмес түшүндүңүз. Мен өзүмдүн маселемди чече албай атам деген, менин маселем мамлекеттин маселеси. Мына 7 коюлган талапты элге түшүндүрө албай атам дегеним да.
Мен ушу өзүмдүн маселемди кантип чечсем экен деп атам. Канткенде менин элим ушуну түшүнөт экен. Бул маселе Мадумаровго керек эмес. Мадумаров бул маселелерсиз дагы курсагын тойгозуп алат дагы, үй бүлөсүн багып алат. Мен ушу маселемди чече албай атам да кантип жеткирем, кантип угузам, кантип түшүнөм. Көрдүңүз? Бул менин маселем. Бул маселени чече албай атам. Экинчиден, кыргыз маселесин өзү чечип алсын дегеним, ар бири өз тагдырын өзү чечип баштамайынча башка киши чечип бербейт. Мына азыр бизге маселе коюп атат. Кытай кыргыз өзбек жолу, темир жолу. Темир жолун курулушу боюнча маселе коюп атат. Бул кимдин маселеси? Бул кыргыздын маселеси. Бул Кытайга керекпи? Керек. Кандай керек? Кыргыздын маселесин чечүү үчүн керекпи? Жок. Өз маселесин чечүү үчүн керек. Бул маселе мына Өзбекстан менен чек араны ачып койдук деп, шенеңдеп аябай кубанып атабыз го. Андан не пайда деп суроо салган кыргыз жок. Бизге эмне пайда анда? Кандай дейсиңер? Чек ара ачылып калып пайда болду. Зыян жагын айтып берейин сиздерге. Ал жакта мөмө жемиштер аябай арзан. Көп дагы. Мына Ош, Жалал-Абад, Баткен областында жашагандар билет. Эми кыргыз жерге дыйканчылык кылып баштаганда андай атаандаштыкты кыргыз көтөрө албайт. Демек, дыйканчылык кылуудагы бизге көп пайда келтирбей калат. Түшүнүп атасыздарбы? Түшүнүп атасыздарбы? Мен айтканды түшүнбөй атасыздар. Себеп биз жер семирткичтерди Өзбекстандан ташып чыгабыз. Аларда жер семирткич өзүнөн чыгат. Демек, 1 килограмм, мисалга айталы, 1 килограмм помидор өндүрүш кыргызга 40 сом турса, өзбекке 17 сом, 18 сом турат. Кыргыз пайда табыш үчүн аны жок дегенде 60 сомго сатыш керек. Өзбек пайда табыш үчүн аны 30 сомго сатса пайда табат. Кимдин помидорун алат? Өзбекстандыкын алат. Эмне үчүн Швейцария жыл сайын ар түрдүү тамактын түрлөрүн карап келип туруп, Франция тарабынан кире турган жемиштерге, жер жемиштерге тыюу салат. Эмне үчүн? Өзүнүн жеке дыйкандарынын кызыкчылыгын коргош үчүн. А биз эмне кылдык? Казакстандын буудай өндүргөн азаматтардын өндүрүшүн көтөрүш үчүн ал жактан кирген буудайга кошумча наркты алып салдык. Биз бажы төлөмдөрүн алып салдык. Аны 3 компания киргизип баштады. Үчөө тең жогорку кеңеште депутат болуп олтурат. Ошолор мыйзам долбоорун жаздыртты, киргизди. Биз түшүнбөй калдык. Эмне үчүн ушундай абалга кирип калдык дегенде, мени жаман көрүп атасыңар. Неге? Мен ушул маселелерди ичинен иликтеп көрүп, ар бирин чубап чыкканым үчүн жаман көрүнүп атам. Түшүндүрүп берип койгонум үчүн жаман көрүнүп атам. А көпчүлүк эл муну ойлобой атат. Ачылса жакшы болуптур да, катташып турат экенбиз да. Катташып турган экономикалык маселеси бар. Демпинг деп коет. Өзбекстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна да кирбейт. Евразиялык экономикалык кызматташтыкка да кирбейт. Жамааттык коопсуздук кеңешине да кирбейт. Түшүнүп атасыздарбы? Түшүнбөдүңүздөр, тилекке каршы. Кайран какшаган киши жаман көрүнө берет экен дагы, айтып аткан маселелер өтө орчундуу жигиттер. Өтө орчундуу. Биздин улуттук коопсуздук, мамлекеттик коопсуздугубузга каттуу таасир тийгизе турган маселе. Мына ушул унга киргизген салык төлөмүн, бажы төлөмүн алып салгандан эмнеси болот экен десеңер, мен айтам сиздерге. Мамлекеттин азык түлүк эгемендүүлүгүнө, коопсуздугуна сок курулду. Эмнеге? Кыргыз Республикасы эли өзүн өзү ун менен камсыз кылыш үчүн 1 жылда 1 миллион 200 миң тонна ун керек. Биз ошол 900 миң гектар жерге буудай айдабай калгандан кийин 600 миң жыйнап калдык, тең жарымын. Эгер бизди чөгөлөтөбүз деген болсо, чек араны жапканда көрдүңүздөр. Чек араны бизге 1 ай жаап кое турган болсо, кыргыз унсуз калат деген маселе болот. Нансыз калат деген маселе болот.
Кыргыз майсыз калат деген маселе. Кыргыз кебексиз калат деген маселе. Ошондо өзүң эле кол көтөрүп бересиң, согуштун кереги жок. Муну түшүнбөй атабыз, кыргыздар. Буга ой жүгүртпөй атабыз. Студенттериңерден баштап пенсионериңерге чейин түшүнбөйт муну, кечирип койгула. Ойлонбойт дагы бул жагын. Бизге ок куралдын эмес, жөн эле чек араны жаап эле сырттан ун киргизбей койгондо эле кыргыз бүттү. Мына кече КАМАЗдарды чыгарбай койду, кайда сатарыбызды билбей эмне болдук. Ошондуктан мени урматтуу замандаштар туура түшүнүңүздөр, мен өзүм үчүн күйүп аткан жерим жок. Тилекке каршы кеч түшүнүп каласыздар. Бул маселелер орчундуу маселе. Эми үчүн ал жагына себет көтөрүп жүгүрүп атат, бул жагына себет орден көтөрүп жүгүрүп атат. Ошол өзүнүн ишин оңдой албай калган чала сабат, абалсыз, арсыз мезгилине калып калганда барып орден тага коюп жылмаңдап чыйнагын көрсөтүп, жакшы көрүнүп жасакерленип атат. Биз баш көтөрүп жашай албай калдык азыр. Анысына орден алып барабыз, мунусуна орден алып барабыз. Азыркы жүргүзүп аткан тышкы саясат ушундай өтө коркунучтуу саясат. Биринчиден саламатсыздарбы, туугандарым. Экинчиден, Адаган Ким Замаевич, дагы бир жолу жолугушканыбыз үчүн Москвада жолугуштук элек. Өзүмдүн чайканама чакырып, сиз менен ушу Садыр Жапаров экөөңүздөрдү кичине жолугуштуруп коеюн деп. Кичине бир ушу эки саясатчы бириксе, бир дагы чоң үмүт пайда болобу деген бизде. Тилекке каршы жолукпай калдык. Азыр Кыргызстанга келип бир ай салып кетип атам. Кече сиз барганда мен бул жакта болуп калдым. Мүмкүн таанып турасыздарсыз. Эстеп атам азыр. Анан күнөөнү өзүбүздө эле деп сезип калдым менчи. Себеби шайлоонун алдында аябай бир жакшы бир үмүттөр пайда болду эле. Кудай буйруса ушу бир элдин тилеген бир инсаны президент болуп келип калса деп биздин деле возраст өтүп атат. Россиянын жарандыгын алганбыз, ушунча жылдан бери жашап жүрөбүз, эми келип тапкан ташыганын тыйындарыбызды келип ушул жакта кичине дыйканчылык бир иш канабы ачып иштейбиз деп эми бүгүнкү шайлоодон кийин үмүт үзүлдү. Эми дагы 5-6 жыл ошол жакта жашайт экенбиз деп неме кылып калдык. Шайлоо убагында болсо консулствода тополоңдорду көрдүңүздөр. Ачык эле бул Мадымаровго келет, киргизбегиле деп кыйкырып эле атат. Эч эме жок. Ошол нерсени малга окшоп баарыбыз карап отурдук. Кабыл кечиресиздер, эми биздин өзүбүздө да күнөө. Анан кийин эми ишенген саясатчыларыбыз болсо адамдардын Кыргызстандын тагдыры чечилип аткан маалда эл бири-биринен өч алышты. Анча-мынча саясатчыларыбыз мына сен баягы кылган ишиңе мен мынантип Жээнбековдун жанында жүрүп жооп бердим дешип. Анан кийин эми ошол сиз сайрап келе айткан нерсе болду. Мына кече жакында келип кайын журтум Өзбекстанда эле достук деген граница менен кирсем, Өзбекстан тарап адамдар токтотпой атат, 5 окошко тең печаттарды уруп чыгарып атат. Кыргызстандыгында болсо бири-бирин минип турушат. Бир адам отурат, печатты басып, калгандары шашылып пул бергендерди гана өткөрүп коюп. Эчтеке өзгөрүү жок. Граница ачылды деп сүйүнгөнүбүз менен 6 саат туруп өттүм ошол жерден. Кыргызстанда, Өзбекстанда 1 саат турдук. Ушундай жагдайлар. Анан кийин эми эмне дейбиз? Сизге ушу ден соолук аябай ойготконго аракет кылып, аябай эме кылдыңыз. Тилекке каршы сизге окшоп дагы бир башын эл үчүн деп жаныңызга эч ким кошулбай атат. Бардыгы эми бул Кыргызстанды мындай карап турсак, бир адамдын эле менчик ишканасындай болуп, менчиги болуп калды. Эмне десе баарыбыз эме тутабыз. Мына Казакстанда өтө албай ошол жерде турсак, YouTube'ду карасак, 3000 жылдык тарых бар. Кыргыз 3 күн жаап койсо чөгөлөбөйт дейт. Антип эми кыргызды тарыхын мактаганы менен Россияда кыздарыбыз туалет жууп, балдарыбыз эшик шыпырып атпайбы? Эми биз тарыхты булгадык да, булгады ушу. Анан кийин эми бир жана буну бир жигит айтты, ушуга кандай чара көрүп, ушу элди кантип берека тартып алсак болот депчи. Эми үмүт үзүлүп калды. Уже мындай ар бирибиз, хотя бы биздин бийлик өзүн өзү багып аткан элди да тек койбой, ушинтип бут тосто. Эми болсо өткөндө туруп алып биз Москвада ушу биз тууралуу жаман сүйлөбөс экен деп коркобуз. Мына Евросоюзга бекер эле кошулган экенбиз дейт.
Анткен менен азыр чыгарып салса, мейли 200 миң кыргыз паспортубуз бар Россиянын. 300 миң дагы айына 4 миңден төлөп калат. Бул деген 1 миллиард 200 миллион айына мигранттар зыян тартат. Андан тышкары документин күчөтөт. Эми жок дегенде ички саясат мейли жерге кирсин, сырткы саясатты жок дегенде бир кичине бир жакшы алып кетиш керек эле да биздин Кыргызстан. Бир кишинин менчиги болуп калды. Андан кийин ушу эми жок дегенде сиз ушу аракет кылып дагы деле ушу эме кылып турасыз. Мен деле азыр ушу эртең жолго чыгып кетем деп туруп, шаарда туруп бүгүнкү ушул бүгүнкү жыйынды угуп алып келип, анан учурашып кетейин, эми жыйындан кеч калсам деп келдим эле. Анан эми ушу эми жаштар анча мынчасын сөзүн угуп, ичим жылып, силердей патриот балдар аябай көбөйүш керек. Анан кийин мындай эметкенде, ооба, жанагы биздин Москвага чейин барды наградалар. Мыкты ишкер деген награданы мен да алдым, бирок ошол жерге, ошонун ичинде ушул жактан качып барганы 3 жолу түрмөгө отуруп чыккандарына эми беришти. Ошол награданы кайра ошол жерге чыштап чыгып кеттик. Ушул деңгээлге жетип, ушул жок дегенде интеллигенция деген нерсени даже жоготтук. Деңгээли мамлекетибизге өтө түштү. Эми Биринчиден сизге ушу кайдыгер болбогонуңузга рахмат. Азыр эстеп атам ошол жолуккандагы сиздин ишканаңыздагы жолуккан жерибиз. Биринчиден аман эсен барып салам айтып барыңыз. Экинчиден үмүт үзүлүп калды деп атпайсызбы? Үмүт үзбөңүз. Үмүт үзбөңүз. Мен дагы бир жолу айтам. Акыркы демибиз чыкканча үмүт үзбөйлү. Акыркы демибиз чыкканча үзбөйлү. Булардын максаты өзү ошондой. Шайтандардын уюгу булар. Биздин Кыргызстандын жарандарын баарын үмүтсүз кылабыз деп атат. Баарын чөгөлөттүк, баарын бүтүрдүк, баары биз айткандай болот деп атат. Мына азыр жана суроодун башында кетти эле, бул киши кайрадан партиясынын съездин өткөрүп, анан кийин мен кайра келем деп атпайбы? Кандай дейсиз? Эми кайра келем деп атканын мен качан жайында эле айткам. Көлдө жатып алып айтпадым эле. 3 партия, 6 партия көптүк кылат экен, 3 партия жетиштүү болот. Ошондо эле айтпадым беле мен. Демек шайлоого даярдангыла. Бул киши азыр пландарын айтып берсе кайрадан контр пландарды чыгарат да, ошон үчүн айтпайын деген болсо жалдырап турган элим мени түшүнбөй калып атат да. Түшүндүрүп берейин деп өзүм зыян иштеп атам мен. От менен чоктун ортосунда калдым мен. эми биздин деле жалакчылык ушу аркаңыздан эч нерсе таппай да окшойт. Аркамдан таппаган себеп мына мен бир жерге барып чай ичем, бир чайканаларга барып чай ичем. Өткөндө мына агрономдордун жасаганын карабайсыңарбы? Иланайын, аман болгурлар. Бир жерге телефондон айтып койдук эле, саат 5-те жолугуш жерден сүйлөшөлү деп, чай ичебиз деп. Момундай батарейканын астына жабыштырыптыр жана үн жаздыргычтычы. Анын акыл иштебеди да, ошол баягы жабыштырып койгон нерсе жылыткыч катты ысып кетсе, эрип түшүп кетишинечи. Анан тарс этип түшүп калып атпайбы? Мен баргыч эле. Анан ким экенин дагы биз азыр Кудайга шүгүр барлык жерде видео камералар бар. Киргизген жигиттерден бери көрдүк, ошону жабыштырган жигиттерден бери. Эми ошого акылы жетпегенден кийин бул ГКМБ эме болгон ГКМБ. Уят го эми ошол. Эми жай болсо макул, эми иштебейт, тура берет жабыр. Ал ысыйт да. Эмеде үмүт үзүлүп калды деген. Аны үзбөңүз үмүттү. Үмүт үзүлүп калды деген мурунку эки бийлик деле мынчалык элди ушундай кордогон эмес да. Мисалы үмүт, конечно, үзүлбөйт деңчи, бирок мына сиздин бир даже сиздин шайлоочуларыңыз же ишенимдүү адамдарыңыз барбаган биздин ушул октябрь айында деле ошол жерде экинчи голос алдык. Аябай сүйүнүп, аякта ушу телефон болду биздин немебизчи, ошол жакта туруп. Анан башка жактардан уккандан кийин уже бүттү. Атыңыз ким эле? Эркин. Эркин мырза. Көрдүңүзбү? Адамдарды ушундай деңгээлге жеткирип койду да. Ошол жерден экинчи болдук деп уже кубана турган деңгээлге жеткирип койду да. Ал жерден тилекке каршы Соке биринчи болуп кетиптир деп өкүнбөйт дагы. Биз экинчиге чыгып калдык деп сүйүн. Булардын максаты ошондой болгон.
ошого жеткирип мына биздин аң сезим азыр экинчи болуп калса о кудайга шүгүр дей турганга жеткирип. Дагы бир жолу айтам, элдин баарын маңкурт кыла албайт. Элдин баарын кайра уктата албайт. Элдин баарын коркута албайт. Мына сиз келгенче мен көп маселелерди айттым эле, ошо дал ушул биздин сыртта жүргөн жумушта иштеп аткандарды. Мен кечээки интервьюмда да айттым. Баягы Мадумаровго деп келгендердин баарын полициянын колуна салып берип, бир нерсе айтып коем, мына Кочкордон бир келин бар экен, аял бар экен, ошол жерден туулуп, ошол жерден өсүп, ата энеси ошол жерде экен. Ким күбө болду? Сиздер күбө болуп калдыңыздар. Ошол киши айтканда, балам дейт, туулгандан бери Мадумаров дейт. Мен ошол Мадумаров деп, балам деп ушундай болуп барсак, баламды дейт кармап, мына Мадумаровго иштеп атат деп полицияларга мына тартип бузду деп салып берип, буттарын сабап, көгөрүп кетип үйдөн чыга албай жатат дейт. Мына Кыргыз элчилигинин жасай турган иши. Кыргыз элчилигинин кызматкерлеринин жасаган иши. Экинчиден, жанакы аял кондитердик фабрикада иштейт экен. Ошол шайлоо бүткөндөн кийин Кыргыз консулдугунун кызматкери, жооптуу кызматкери келип, фабрикага келип, жетекчилигине айтыптыр, мына кызды кетир иштен. Кыргыз. Бул саясатка аралашып атат. Өткөндө бул жерден жумуштан качып барып, шайлоого катышты, кетир жумуштан деп талап коюптур. Кебетен Кыргыз ички жан дүйнөң айван болгон акмак. Ошол кантип Кыргыз консулдугуна иштейт ошол. Кантип ошол нанын таап аткан кыргыздын кызын ошол жерден иштен айда деп талап коет. Кетирди мени иштен дейт. Бирок бир жумага жеткен жок, ар жамандыктын аркасында жакшылык бар дегендей, ага конкуренция болгон бир фабрика, мен мыкты технологмун, жакшы технологмун дейт. Ошол фабрика келип, иштен кетиптирсин, анда бизге технолог болуп ишке кел деп, алар кайра кызматка чакырып алды дейт мени. Ошонон 3 күн өткөндөн кийин кечирип кой, силердин консулдугуңар бизге ушундай бир талап коюп алгандыгы үчүн кетирди келе, кайра кел деп жалынып келишти. Мен барбайм дейт, башка жакка кызматка кирип алдым дейт. Демек, адам эгер өзүнүн баркын өзү билсе, мыкты адис болсо, эч жерде кор болбойт. Анын алдында чөгөлөп туура, мен силер айткан кишиге добуш берем деп чөгөлөп туруп калган жок ошол кыз. Миңдеген чакырым сыртта жүргөн биздин кыргыздын кызы ошого чөгөлөп калган жок. Мен атын унутуп атам азыр. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен ошого окшогон биздин кыздарыбызга Каракулжадан бир келин чай ичип отурганда айтты. Мен ата-энеме айттым дейт, ошолордун берген 2000 сом менен албаңыздар. Мен сиздерге акча жиберип келетам. Мына сиздер күбөсүңөр. Сиздер отурдуңар ошол жерде. Айзирек деген кызбы? Мен сиздерге акча берип келетам. Эгер ошолордун акчасын алсаңыздар, мен катуу капа болом дегениме карабай кетиптир ошолорго дейт. Мен атама, апама телефон чалып айттым. Ушунча жыл сиздерге акча салып келдим. Эми сиздерди Жээнбековдер баксын, менден акча күтпөгүлө деп айттым деп. Мен ошо жерде да айттым, кой, антпеңиз, ата деген ата, эне деген эне. Десем жок дейт. Мен намысыма чыдабай кеттим дейт. Баккан мен дейт. Мына ошол сыяктуу биздин баягы жигиттер, жаштар, кыздар, азаматтар өзлөрүнүн эркин, өзлөрүнүн мына сиздер менен жолукканда да айттым. Эгерде Кыргызстанды өзгөртө турган болсо, сыртта жүргөн гана кыргыздар өзгөртөт. Биздин бул жерде калган кыргыздарыбыздын колунан көп нерсе келбей калды. Бир кесе шорпонун аркасынан кете турган болуп калды. 200 сом менен, 100 сом менен өткөндө алайдан чогулушка келишти. 100 сом. Анан кайра уламдан улам теледен чыгып какшагандары күйдүрөт да, эң таза шайлоо өттү деп эле, ыйыны ычкыны эле эң таза деп кыйкырышат. Мына ошол кечээ эле ушул шайлоо туура эмес өттү дегендер эң таза деп ычкыны отуруп, азыр үмүт кылып атат да. Мени бир жерге алып каласыңбы? Мына мен колдоп атам сени. Мына ошол жанагы карындашым берген сыяктуу 700 саясатчылардын кесепети тийип атат Кыргызга. Алар эч качан саясатчы болгон эмес. Саясаттан соода жасагандар ошолор. Сабаты да жетишпейт саясат жасаганга. Азыр акыркы сөзүмдү айтып коеюнчу. Себеби дегенде биздин ишенген саясатчылар дагы быйыл ушул жылы өздөрүнүн жүзүн көргөзүп алышты да.
эртең эле алардын жүзүнө бир жакшы акчаларды жасап койгонду дагы эле көрбөй каласың. Анан дагы ушу шайлоонун алдында кайрылуу жасадык элек, ошол жерде бир 12 уюм бирге ошондо да сүйлөдүк элек. Атамбаевка кайрылуу жасаганда мен ушу миллион адам Мадымаров деп атат. Ошо миллион тең акыл кемдер эмес. Анан Төрөбаевди коштум эле, Бакыт инибизди. Ушунун жасаган иштерин көрбөй атасызбы? Сиз Бабанов менен гана ушул Жээнбековду колдоп атасыз. Сиз эч кимди колдобойм деп сөз бергенсиз деп туруп ушундай кайрылуу жасаганбыз да, бирок ушул 6 жыл ушунчалык кошуматчылыкка элди бузуп коюптур. Мына ошо инилерибиз дагы ушинтип акыркы передачаларын көрүп үмүтүбүз үзүлдү деген сөз ошондон чыкты да. Дары болсун дегендеби? Ошону айтып атасыз? Не дейсиз? Дары болсун дегенди айтып атасызбы? Жок, акыркы Атамбаевдин акыркы чогулушунда Бакыт Төрөбаевдин выступлениесин айтам. Саламатсыздарбы туугандар, саламатсызбы Адахан Кимсанбаевич. Суроо берсек суроо көп, 6 миллион эл болсок, анын ар биринде болгондо, экиден болгондо дагы канча суроо болуп кетет. Көйгөй ушунда болуп атат, ушул суроого чек коюучу нерсени табышыбыз керек болуп атат. Элдин мүддөсү сыртта болобу, бул жерде болобу, ошол нерсеге мисалы биз Кыргызстанда айтып атабыз, ошол 300 эле киши өз менчиги кылып алды, билгендей саясат жүргүзүп атат. Балдарыбыздын келечегин ойлоп жүрөбүз, ар бирибиз өзүбүздүн тиричилик үй окатыбыздан ашына албай. Сиз ошол нерсеге бизге мына тогот жана айта турган болсок, ошол нерсенин туткасы болуп, ошол жолдун ачкычы болуп, жол баштап берер экен деген үмүт, тилек баарыбыздын ошол. Эми сиз айтып атасыз, сизди туура түшүнөбүз, сизге ден соолук берсин Кудайым. Мен ойлоп калдым, бул Кыргызга духу жеткен гана адам башчы боло алат экен. Ал нерсеге ошо бул жаралыш керек экен. Жаралышы ошондо төрөлүш керек экен. Мен ойлойм, бул Текебаев, Садыр Жапаров деп атасыз, Адахан Кимсанбаевич, мен сизди аябай сыйлап келебиз, баарыңыздарды атап кеткен лидерлерибизди. Булар Кыргыздын Чолпонбай Төлөбердиев деп айтам мен. Тозотко тоскон Төлөбердиев деп айтамын да. Эми сизден күтөбүз ушул баардыгын эле ошол ою болуш керек. Ошонун дарысын тапсак, мына кампага келген 300 кишинин келемиштин ошо дарысын берип, ошолордон арылуунун жолун издесек деп атабыз да. А суроо берсек, анын түбүнө жетпейбиз, убакыттагытар. Убакыт учкан куш дейт. Мына 6 жылдык мөөнөткө шайланды Сооронбай Шарипович. Бай эр чекишет, чекишип анан бекишет дейт. Сиз ошолорго кандай бир жол таба аласызбы деген гана үмүт тилек да. А эр эгиштен эр өлөт дейт. Сиз ошолордун бир барып туруп, түз отуруп, ийир отуруп, түз кеңешип дегендей. Мен мындай оюм бар. Мындай эми эл деп ошолду иштеп жатышат алар делечи. Ошолор менен биригип келгиле, эрегишкен токтотолу. Эл деп келгенден эл болбосо алар кимге бийлик жүргүзөт? Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз мына туура түшүнөсүз. Сиз баягы курч бычак болчусуз. Мына 90-жылдан бери эле келатасыз саясатта. Окуп бүттүңүз. Сиздин эмеңиз баягы өгөлөнгөн бычактай болуп калдыңыз. Ичкери баратасыз, айтып атпайсызбы, жүрөгүмдөгү эме канча жүрөгүмдө так бар депчи. Туура түшүнөбүз. Бул нерсени ар бир адам түшүнө бербейт. Ар бир адам сиз айткан нерсени өзүнүн акылынын деңгээлине жараша түшүнөт да. Сиз ага кейибеңиз. Биз сизге ден соолук каалайлы. Сиз бизге ошондой башчы болуп бериңиз. Мен сизге болор сунушум ушул да. Суроо толтура. Эми ошонун биз мынакей мисалы мен макул эмесмин деген теманы эле коюп койдуңуз. Мына канча эл чогулуп отурат. Биз бул жерде эч кимибиз бири-бирибизди тааныбайбыз. Ошо сизден күтөбүз. Мен мисалы азыр мен жумуштан келсем, Facebook'та ача калдым. Мына чогулуш болот экен, кечиккениме карабастан келип, сизди жанымдан көрүп, үнүм жеткизейинчи деп эле келип калдым. Келгенге убактым дагы жок болчу да, мен өзүмчү. Адахан Кимсанбаевич өзү келет экен дегенден келдим. Баягы күнү башталыптыр, ушул эме берилип атат деди. Ошондо биринчилерден болуп мен келип сизден алып кеттим. 100 эме азыр 80 кол койду. Мен топтоп атам. Буйрса дагы деле колуман келишинче топтоймун. Эми ошон үчүн ар бир адам ошол өзүбүздөн баштасак, мына Казакстан, Өзбекстан эмне үчүн өнүктү? Алар союздун системасын сактап калды. Бизди ошол системаны талкалап алдык. Талкалап алдык дейбиз, ошол нерсени кайра тургузсак болбойбу? Эмне үчүн адам кылганда адам кылыш керек? Япония, Корея, өнүккөн өлкөлөрдүн жакшы жагын алсак элечи, Адахан Кимсанбаевич, эмнеге өнүкпөгөнгө болбосун? Баарыбыз мынакей иштегенге канча адам зар болуп жүрөт чет жакта. Ошол нерсени ынтымак менен жакшы жол менен баягы жакшы амал кылсаң, жакшы абал болот дегендей да. Ошого биз сизден мен суранарым, ошо Жээнбек Сооронбай Шарипович деле ошо эл деп эми
жүрөгүнүн бир түпкүрүндө болсо керек ошо эл үчүн кичине болсо да кызмат кылайын депчи, ошол киши менен недегишпестен эле жол таап сүйлөшүп мына эл үчүн элдин көйгөйүн көтөрүп бере аласызбы деген сунушту киргизейин деп келгем. Мен түшүндүм. Рахмат Атыңыз ким? көңүл Айгүл. Айгүл айым, сизге рахмат, тилегиңизге рахмат, ниетиңизге рахмат. Билесизби? Эгерде бир тараптуу эле болбостон, эгерде чындап жалпы кыргыз жүгүн чогуу көтөрөбүз деген болсо, биринчи кезекте алар тараптан моундай бир төгөрөк стол уюштурулушу керек. Баягы 15 кадам 40 кадамын токтотуш керек кадам санаганда. Баягындай утопияда жүрүп аткан жомокту жазып алган жигиттерден кыздардан арылышы керек. Эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Эл ишенимине ээ болгон, могул парламенттин ишенимине же досунун ишенимине эмес. Эл ишенимине элдин жүгүн көтөрүп кете турган өкмөттү бүгүн кураш керек. Керекпи 75-76 жаштагы аксакал бүгүнкү күндө аябагандай кыргызга ошол суудай керек болуп турабы, ошол кишини коюш керек. Керектүү тармактын адистерин коюш керек. Анан бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген жигиттерди алып келип алып, вице-премьер, министр кылып, мына 15 күндөн кийин кайра алып, 15 күндө мындай тез өзгөргөн эмес кыргыздын тарыхында өкмөт. Мына 70-теги аксакалынан баштап керекпи жаш жигит кыздарына чейин колунан келе тургандарды коюш керек ошол жерге. Колунан келет, момундай болот. Бул саясий эмес, техникалык өкмөт деген түшүнүк бар го. Момундай кризиске капталып турган кезибизде эч кандай партиясына карабай, башкасына карабастан адисти алып келиш керек. Мына эгерде жогорку кеңеште төрагалыкты аткара турган 2-3 киши бар ошол жерде. Жок, аларга бербейт. Аларга бербей бир жаш балага берет. Неге? Башкарууга жеңилдейт. Баягы тамга тааныбагандарды коюп алып, бияка бас десе, ошондой басып жүргөнгө жакшы. Демек, булар сиз айтып аткандай мамлекетте эмес, баягы өздөрүн ойлогон азаматтар. Анан булар өзлөрүнүн куржунун ойлоп атса, өзлөрүнүн чөнтөктөрүн, ашказанын ойлоп атса, мен кантип кызматташам? Өзүңүз жооп бериңизчи. Өзүңүз жооп бериңиз. Мына мыкты биздин адистерибиз бар, коопсуздук кызматында иштей турган. Генералдар бар. Сержанттан баштап генералга чейин жеткен генералдар бар. Ички иштер министрлигинде бар, коргоо министрлигинде бар. Айыл чарба адистери бар, мына жана жигит суроо берип атат. Кече айттым эле мен. Биз 65% айыл чарба жергесинде жашаган элбиз, бир айыл чарба адиси жок өкмөттө. А кече Исаков айтып атат, 25 өкмөттүн орун басарын даярдап атабыз, дайындайбыз. Эмнеге? Компьютерде иштетет экен. Кетмен деген эмне экенин билген, теше балта деген ким экенин билген бирөө бар аңарда? Чалгы чапкан бирөө бар аңарда? Оро коргон бар байланайын? Сен компьютер менен көтөрөсүңбү Кыргызстанда? Мына ошого окшогон утописттерден арылышы керек дагы, жалаң бышып жетилген, дасыккан жигит менен кыздарды алып келиш керек. Жигит кыздар дегенде жанагы Абсамат Масалевич Раматылык айтты эле, аксакалдар десе, ой, биз жигитпиз деп 70ке чыккан. Мен ошол жигиттерди айтып атам. Мына кече Апаз Жумалович менен жолуктум, колду кармап учурашканда менин колум чыдабай кетет. Эмне үчүн ошол кишинин акылын колдонсо болбойт? Эмне үчүн Жамин Акималиевичтин акылын колдонсо болбойт айыл чарбасы боюнча? Ал кишиден өткөн адис жок. Эмне үчүн Абдыган Эркебаевди колдонсо болбойт? Себеп алардын тили бар. Эмне үчүн Болот Шамшиевди колдонсо болбойт? Эмне үчүн Самара Токтакунованы алып келип, биз кыргыз духун, рухун кантип көтөрөбүз деп сураса болбойт? Жаш десе эле Кембриджди, Оксфордду бүтүрүп келди. Ал бүтүрүп келген менен буудай менен арпанын айырмасын билбейт. Ошондуктан келгиле жерге түшөлү дагы, кетмен чапкан, балта чапкан, күрөк күрөгөн азаматтарды алып келип, үйүбүздү биринчи тазалашыбыз керек. Эгерде ошондой азаматтардан куралат, партиясына карабайм, ой пикирине карабайм, мага түшүм бере турган азаматтар келсин десе, сөзсүз мен кыргызмын деп жүрөгү күйгөндөрдүн баары барат. Өзүнүн кандайдыр бир жеке амбицияларын четке кагат.
Мен шайлоо учурунда айтпадымбы? Мен ичимки шайтанымды өлтүрөй, бир кишиге токтололучу мен алам деп. Келе албай коюшту го. Орунун баары ушунда. Айтсын эртең. Тил бүтсүнчү эртең. Тил бүтүп жок дегенде жаңы жылдык куттуктоосунда үнүн угарбыз деген үмүт бар. Жаны дагы Фарид окуп береби? Чыгып айтсынчы, мен эл деп, жер деп, журт деп келдим. Мен элим, жерим, журтум үчүн иштейм. Ким ушундай көтөрүлө ала турган болсо, ой пикири болгон болсо, жыйналгыла, акылдашалы, келгиле деп айтсын, барам биринчи. Бирок ага жүрөк керек. Саламатсыздарбы? Ушул Кыргыз мамлекетинин 7 дуанынан келген бир туугандар, жана ошондой эле урматтуу Адахан Кимсанбаевич, мен сизди урматтап сыйлайм. Себеби деген сиздин ушундай элге, журтка кылган жакшылыгыңыз эң биринчи ажообуз президент болуп келгенде ушу сизге элге калыстыгыңызды кылган элеңиз. Мен ошол күндөн ушул күнгө чейин сизди сыйлап келем. Эми бул элге жөн эле кичинекей анча мынча болсо деле убакыттан кичине пайдаланып кыскача маалымат берип кетсем, мен кабыл тилек гана айтам, ишиңизди гана айткым келет. Анда ушундай бул жерде отурган 7 дуан тургундары мен Адахан Кимсанбаевичти эмне себептен сыйлайт? Мен өзүм Ысык көлдөн болом. Тоң районунун тургунумун. Бүгүнкү күндө мен факты менен сүйлөйм. Пайгамбар жашында турам, азыр 63 жашта. Ушул мен макул эмесминге келген себебим ушул. Мен факты менен айтышка кыскача айтайын, өзүңүз алып баруучу айтып аткандай кыскача. Адахан Кимсанбаевичтин калыстыгын ушул жерден билдик да. Мына Алла да Кудай турат. Бул киши ошо тоң жергесинде президенттик бийликке приватташтыргыла дегенде бүт республикага бирдей кылганда, министрлик тарабынан, президент тарабынан ошондо баардыгын билбей туруп эле приватташтырылды. Мен жөнөкөй кичинекей кызматкер болчумун, айыл чарба тармагында иштеген. Бирок жалаң эле акимдер, губернаторлор, министрлер ошо мен жашаган, мен турган чөлкөмдө 150 000 кой бар болчу, Тоң район 4 колхозунда. Анан ошонун баары эле кете баштады. Анан кимге кайрылууну билбейбиз. Анан ушул мына жана эним айткандай жогорку кеңеш эмнени чечет. Анан ошондо Адахан Кимсанбаевич ошондо КТРде журналист болчу. Мына жөнөкөй, эң жөнөкөй журналист, бир эле журналист. Келди дагы ушундай мен кайрылдым, Адахан Кимсанбаевич. Ушундай кылып, эним мындай бир жакшылык кылсак болобу деп. Анан ушул өзүнүн адамдары менен 2-3 киши менен барып, анан ошондо мынакей элге кайрылуу жасады. Сот ошондо совет деген киши бар болчу. Акимдерге, элге, журтка кайрылуу жасап, мына ошондо 16-жылдан баштап колхоз уюштурулганда ким буурсун, ким торпок, ким тайын берген кошкондорун эсептеп чыгарып туруп, анан калыстыктай келип баркан. Ошон үчүн бул тоң жергесинде өтө кадырлуу Адахан Кимсанбаевич. Бул бир фактысы. Факты менен айтыш керек. Мына мен Бишкек шаарында 1-Май районунун Ак Босоо конушунда жашайм ошол жерде. Көп жылдардан бери. Мына ошол президенттик эмеге чыкканда мен ушул өзүңүздөр турасыздар, ушул Адахан Кимсанбаевич мына канча сапар жогорку кеңеш депутаты болуп жүрдү. Бир сапар барган жокмун, бир баламды же тууганымды же аке-укемди коюп койчу депчи. Бул киши тартип ушундай да, мыктай тартип. Мен жаман көрүп эмне кылам деп мен барган жокмун. Ушу президенттик шайлоодо ушул жакта түштүктө, түндүктө жүрдү, эл менен жолугушупчу. Мен ушул кишини мына куттуу кабинетте турат, ушул офис турат. Биринчи сапар көрдүм ушул кишини. Мен ушул кишиге аябай кызмат кылдым да. Мен бул Ак Босоо конушунда эми бир фактын айтайын. Мына тартыш керек булардын бир элге далилдешибиз керек бизчи. Мынакей ушул жерде Сооронбай Шарипович мен буйруптур. Ушул 4-5 орунду алган. Мен ошол жерде өзүм отурдум Ак Босоо конушунда. Бул факты. Ошол жерде отурганда 2-чи орунду, 3-чү орунду алган киши бүгүнкү күндө четтетилет. Бул деген калыстык жок, бу эмне бийлик ушунчалык элеби? Эми баатыр болсо баатыр болуп кете берсин өткөн ажоолорчу. Такыр калыстык болбой калды. Ошон үчүн мына бул жерде күдөр түзүп атабыз деп атат, күдөрдү түзбөш керек. Кыргыздын деми качан чыкмайынча эч ким күдөр түзбөшү керек. Мен Мадумар Адахан Кимсанбаевичти кыргыздын элинин атасы деп баалайм. Калыстыгын мен бул мага эч ким эмес. Мисалы үчүн мен тиякта болсом бул киши биякта.
ушу жолугушууда ушул жерде бир кызым бар эле, жанагы Гүлжакан беле. Ага келсем да ал дагы турмушка чыгып кетиптир. Бак эле кайра кеттим, кимге айтам? Ой жоктон телефон аз ишенесиздерби? Ушунча 90-жылдан бери чогуу келатабыз. Телефонун билбейм. Алла турат, Кудай турат. Мен эмнеге жагалданып барам? Мен өзүмөн өзүм иштейм. Ошон үчүн жерде айтарым, студенттер, жаштар, бул баардыгыбыз мынакей. Мен түндүктө да түштүктө да иштегем. Мен ачык айтайын, ушул жерде чоң реформа жасагам, Ысык көлдө. Ачык эле айтайын, чоң реформа жасагам. Ал Адахан Кимсанбаевдин артында. Мени президент, министрлер колдогон эмес. Ушул кишинин колдоосун бир ооз, менден бир топ жаш күчү. Ошондой эле түштүк, түндүктө иштедик. 300 голос бул. Ачык эле айтып коем. Кыргыз үчүн жети дубанда кылык иш аябайт, эртең эле болот, ачык эле айтып коеюнчу. Себеби кыргыздын атасы турат бул жердечи. Мына билинбеген атасы турат. Мен ал атасы Адахан Кимсанбаевич Мадумаров деп баалаймын. Мен пайгамбар жашындамын, Мен эч кимден коркпойм азыр. Эртең келсе алып кетер. Мени да камакка алышкан, Мени да камакка алышкан. А бирок эл деген, журт деген бар экен. Адахан Кимсанбаев сыяктуу эң мыкты чыган өкүлдөр турат. Адахан Кимсанбаев сыяктуу кыргыз журтунун бу жерде чындыгында Разаков өңдүү адам турат. Разаков кандай болсо, мына Адахан Кимсанбаев ошонун түгөйү. Эгерде биз мүңкүрөп, миграция тиякта болот, биякта болот деп мүңкүрөп, бүт ушул калк билинет, бүт дүйнө жүзү азыр, мына азыр техниканын жетишип турган убагы. Бүт ошол жерде кыргыз тургундарына, жана ошондой кыргыз элине бүт кайрылам. 3 ате бул болбогон нерсе. Ошону колдойбуз дагы. Башында кандай турсаңыз, Адахан Кимсанбаевич айланайын. Ошондой туруп бериңиз. Мен бул президентке, кеткен президентке, Баатыр президентке дагы, Атасыбай, Жездесибайларга да каршымын. Мына келген Жээнбекпи, бул төрагабы, ошолорго да карадым. Элге туруп берсин момдойчу. Эчтеке кыла электе төш белгин эмнеге табат? Төш белгинин кадыры жок болуп калды. Сталиндин өзүнүн баласына дагы атып салгыла деген да. Эмне керек төш белги берипчи? Ошон үчүн Адахан Кимсанбаевич, сиздин мен ушул Ысык көлдүн тургуну катары, жана ошондой эле Кадыр акен урпагы катары айтам. Көкөлдөр чагыңыз болсун. Адахан Кимсанбаевич, үйүңүздүн үстү жагында үп тартылган кайың болсун. Короңуз толо коюңуз болсун. Козголбош тоодой оюңуз болсун. Көчөгө дайым чыкканда сиздин эр манастай жолуңуз болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Мына азыр сиз айтсаңыз мен дагы эми эстеп атам. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Мына ошондо азыр эске келип кетти да, караңызчы. Ошол мезгилде колхоз, совхоз, чарбалардын баарын тараткыла, жоготкула, 1-январга чейин калбасын деген буйрук жүрүп аткан мезгил экен. Мына азыр бу кишини мен дагы ошондон бери көрсөм, 2 жолу көрсөм керек, 3 жолу көрсөм керек. Ошондо барып прокурорлор менен кармашып турган экен ошол киши. Таратпай. Мына ошол чарбалардын баарын тараткандар азыр ошо бири президент, бири досу, бири өкмөт, бири башка болуп отурушат да. Ошондо дагы өкүмзарлык кылып келишкен, бүгүн да өкүмзарлык кылышат. Мына элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон чарба 4 күл болсо керек эле. Мына канча жыл болду. Рахмат сизге. Жакшы сөздөрүңүз Алла кабыл кылсын. Кандай жакшы тилектер болгон болсо баары өзүңүзгө чогуу болсун биз менен. Бүтүндөй журтчулугубузга жакшы. Кандай кылабыз? Соңку 2 суроо болсун бу. Ошондой деп неме кылдык, бирок сонун бата болуп калды. Бата да болду. Ошондон кийин токтоттукпу? Жакшы бата болду. Анда сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Аманчылык болсун, жакшылык болсун. Менде кандай суроолор пайда болгон болсо, ушундай кылып салтка айландырып алалы, керекпи? Талап кылыңыздар, жыйналалы, бардык суроолорго түздөн түз кабыл алыңыздар. Кээде журналисттер дагы мен айткан пикиримди толук чагылдыра албай калышат, ар кандай себептерге ылайык. Кээде эфирдин убактысы жетпей калат, кээде жетекчилик тарабынан кысымдар пайда болуп калат, кээде кожоюндары уруксат бербей коет. Ошондуктан түз момундай бир байланышкандан өтөрү жок. Келгениңиздерге рахмат. Башында айткандай, жаңы жыл жакшылыктын жылы болсун, молчулуктун жылы болсун, аманчылык болсун. Жараткан ар бирибизге өзүнүн сүйгөн пендеси деген болсо, өзүнөн башка эч кимге кор кылбасын, бирөөнүн колун каратпасын. Жакшылык болсун. Амин. Рахмат.